Бул эмне деген буюмдар деп таң калып жаткан болсоңуздар, бунун баардыгы тең сыйкырга, кара дубага байланган буюмдар болуп эсептелет. Эгерде сиздин үйүңүздө дагы ушул сыйкырга тиешелүү же сыйкыр деп шектенип жаткан буюмдар боло турган болсо, анда аны сөзсүз түрдө жандырыш керек Куран, хадистин негизинде, шариаттын негизинде. Эгерде кандай кылып жандырам деп коркуп аткан болсоңуз, анда сөзсүз түрдө алып келиңиздер. Акысыз жандырып беребиз. Эгер бул тура берсе эмне болот? Жандырылбай тура бере турган болсо, адамдагы сыйкырдын белгилери дагы деле жүрө берет. Кээ бир учурда дем салгандан кийин дагы көпкө чейин кыйналып, анткени буюмга байланган сыйкыр жанбаса, ал адамдан сыйкырдын айыгыштыгы дагы кечирээк болуп кыйнай берет. Ошол себептен сыйкырга байланган буюмдарды сөзсүз түрдө буну мусорго ыргытып же талаага ыргытып, сразу эле сууга же сразу эле өрттөп салуу керек эмес. Сөзсүз түрдө сыйкырды жана турган өзүнүн жолдору менен, шариятка туура келген жолдору менен жандыруу зарыл болуп эсептелет.